Аллергия тажаттыбы? Кылымдын оорусу деп аталган аллергия менен бүгүнкү күндө планетанын 85% калкы ооруйт. Аны ушул кезге чейин канчалык дарыласа да дабасы табылбай келет. Дарылоого караганда аллергиянын алдын алуу маанилүү экендигин дарыгерлер баса белгилешет. Аллергия организмдин кандайдыр бир затка жогорку сезимталдуулугу. Бул зат химиялык кошулмалар, жаныбар, азык, жүн, чаң же микроб болушу мүмкүн. Аллергиянын көбөйүшүнө байланыштуу бир нече теориялар айтылып келет. Бир теория аллергиянын өсүшүн гигиеналык эрежелердин сакталбагандыгына байланыштырса, экинчи теория көпчүлүк химиялык азык-түлүктөр да аллергендин ролун аткарып жаткандыгын белгилейт. Аллергиянын алдын алуу, аллергияны пайда кылуучу аллергенден алыс болуусу керек. Мисалы, өсүмдүккө, чөп-чарларга аллергиясы бар адам ошол өсүмдүк гүлдөгөн мезгилде күндүн ортоңку бөлүгүнө чейин сыртка чыкпаганы оң. Тамак ашка аллергиясы барлар аллерголог, диетологдор менен кеңешип өз рационун түзүп алуусу керек. Диета гигиенаны сактоо зарыл. Бөлмөнү таза кармап, жүн, мамыктан жасалган одеялдарды, куштун жүнүнөн жасалган жазыктарды колдонбоо керек. Сактоо мөөнөтү өтүп кеткен дары-дармектерди ыргытуу керек. Аллергиясы барларга тыюу салынган тамак аштар деңиз азыктары болуп эсептелинет. Деңиз азыктарынын курамындагы микроэлементтер менен витаминдер аллергияга кабылгандардын иммундук системасына күч келтирет. Натыйжада аллергия ого бетер күчөйт. Андыктан аллергиясы барлар балык, икра, деңиз капустасын толук баш тарткандыгы оң. Сүт азыктары. Үй шартында даярдалган сүт азыктары табигый белокторго бай болгондуктан күчтүү аллергендер болуп саналат. Ошондуктан фабрикадан иштелип чыккан сүт азыктарын колдонгон туура. Анткени алар бир нече этаптан өткөндүктөн алардагы белоктор азаят. Демек, аллергиянын пайда болуу коркунучу да азаят. Консерваланган тамак аштар. Бул тамак аштарга сапатын узакка сактоо мөөнөтүн узартуу жана башка коммерциялык максаттарда кошумча татымалдар кошулат. Алар адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу болбогону менен күчтүү аллергендер болуп саналат. Эң күчтүү аллергендер болуп цитрус жемиштери эсептелет. Химиялык кошулмалар кошулган азыктар. Буларга газдалган суусундуктар, мармелад, шоколад, сагыздар кирет. Алардын курамында аллерген болуп эсептелинген боектор, таттуу кылуучу заттар бар. Бал эң кеңири таралган аллерген болуп саналат. Ошондуктан аны этияттык менен колдонуу керек. Ошондой эле жаңгак, козу карын да аллергендин катарын толуктайт. Ошондуктан бул ооруга кабылган болсоңуз, андан ары күчөшүнө бөгөт коюп, ден соолугуңузга кам көрүңүз.